Саламатсыздарбы, эфирде апталык парламент берүүсү. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламенттеги окуялардын олуттуу учурларын топтоштурду. Алар менен мен Жаннат Майжитова тааныштырам бүгүнкү чыгарылышта. Президент парламентте кайрылуу жасап, өлкөдөгү саясий экономикалык маселелер боюнча пикирин билдирди. 9% демилгедеп, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Кыргыз-араб кызматташтыгын арттыруу, парламенттик делегациянын араб өлкөлөрүнө болгон расмий иш сапарынын жыйынтыгы. Жолду талкалаган оор жүк ташуучуларга 55 000 сомго чейин айыппул салуу демилгеленди. Мыйзам долбоорду парламент колдоого алууда. Эң негизги максат ошол жакта болуп аткан коррупцияга эгерде биз азыр бөгөт коюп койсок, ошол жерде адам чечпей баардыгы техника чече турган кылып койсок, мына азыркы учурда безопасный город кандай иштеп атса, ошол эле принципти киргизели деп атабыз. Коммерциялык эмес уюмдардын эсеби көзөмөлгө алынышы керекпи? Коммерциялык эмес уюмдардын көпчүлүгү коммерциялык ишмердүүлүктү жүргүзбөгөндүгүнө карабастан отчет туруктуу негизде берип туруш керек. Кызматка жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү парламентте ант берди. Ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы катышып, эл өкүлдөр алдында баяндама жасады. Президент өз сөзүндө учурдагы өлкөдөгү саясий абал, өнүгүүгө карата жасалган иш-аракеттер, сот реформасы, шайлоо мыйзамдарын тыкыр карап чыгуу, санариптик Кыргызстан жана балдарды коргоо боюнча маселеге кеңири токтолду. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Парламентте сөз сүйлөгөн президент өлкөнүн негизги делинген таллуу маселелерин тизмектеп өттү. Бүгүнкү күндө коомчулуктун көңүл чордонунда турган коррупцияга каршы күрөш, сот реформалары, социалдык тармактык колдоо жана калкты таза суу менен камсыздоо көйгөй катары айтылып келет. Акыркы жылдары 107 айыл таза суу менен камсыз болду. 2024 жылга чейин 715 айылда курулуш иштерин бүтүрүп, таза суу инфраструктурасын жаңыртабыз. Жалпылап айтканда, жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактары таза суу менен камсыз болот. Сот реформасын ишке ашыруу боюнча аракеттер жеткиликтүү жүргүзүлүп жатат. Анын ичинде каржы маселеси эч кынтыксыз бөлүнүп берилген. Бул тармактагы ачыктыкты көргөзүү үчүн санариптештирүү системалары иштеп жатат. Президент ошондой эле коррупцияга каршы күрөш катаал жүргүзүлгөнү менен натыйжа толук кандуу дурус деп айтуу али эрте деди. Бирок акыркы аракеттер бышыктагандай өлкө казынасына кол салгандар өз жазаларын алышууда. Кол тийбес, туруктуу иштеген коррупциялык схемалар түзүшкөн айрым жогорку чиновниктерге, пара алуучуларга каршы ачык күрөш жүрүүдө. Бул иш мындан да уланат, токтобойт, бул күчөйт. Коррупцияны алдын алуу максатында өлкөнү туташ санариптештирүү, экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу жолдорун колго алып жатабыз. Президент ошондой эле быйылкы жыл шайлоолор жылы экенин эске салып, негизги делинген мыйзам долбоорлорун тездетип кароо маселелерин эл өкүлдөрүнүн алдына койду. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле коомчулукта кызуу талкууланып жаткан партиялык шайлоодогу пайыздык чекти аныктоо боюнча өз оюн билдирди. 9% демилгедеп, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. Шайлоодогу пайыздык чек боюнча президенттин оюн толуктаган эл өкүлдөрү да бар. Маселен, депутат Чыныбай Турсунбеков президент бул багытта туура пикир айтканын ырастайт. Албетте, мен ойлойм, 7% сыноодон өткөн пайыз, мен өзүм дагы ушул бүгүнкү күндө акыркы кездерде бул боюнча пикиримди ачык билдирип келатам. 7% сыноодон өткөн пайыз катары, турмушубузда колдонулган пайыз катары ашыкча талаш тартыштарды жаратпастан коомубуз тарабынан туура кабыл алынат деген бекем пикирдемин да.
Ал эми таза шайлоо өткөрүү боюнча жоопкерчиликти бир гана президентке жүктөө туура эмес. Ага жалпы коомчулук аракет кылып, ачыктыкка жол салуу керек. Ар бир жаранга байланыштуу болот. Анан карап отуруп эле качан бардыгыбыз эми бизге президент качан адилеттүү калыс өткөзүп берет. Анан биз укук коргоо органдары бизге адилеттүү өткөзүп береби, өкмөт өткөзүп береби дебей, ар бир жаранга өзүбүзгө дагы байланыштуу. Ошол эгер добушубузду алып барып башка жерге бир акча алган сөз болуп атат. Ошол акчаны алып барып каттап, ар күнүбүз ошентип барып каттатып, добушун сатып аткандар, сата тургандар, алар мамлекеттин келечегин, өздөрүнүн балдарынын, небере чөбөрөлөрүнүн келечегин сатып атат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо баштала элек кезде айрым партиялар мыйзамга жат болгон иш аракеттерди жасоодо. Мындай көрүнүштөргө президенттин сөзү таасир этиши керектигин депутат Жанар Акаев белгилейт. Президенттин сөзүн жергиликтүү бийликтер көбүрөөк укса жакшы болмок. 5 шаарда шайлоо болуп атат. Кээ бир шаарларда бир партиядан башка партияларга жанагы көрүнөк жаранак шеттерден бергенге тыюу салып койгон. Мына мен азыр өзүм мындай жон терим менен сезип атам. Бул Сооронбай Жээнбековдун президент катары өткөрүп жаткан биринчи шайлоосу. Ошон үчүн жергиликтүү бийликтер бул кишиге мындай жардам берип, ар кандай мыйзам бузууларга барбаш керек деп ойлойм. Бирок биринчи чыдабастыкты көргөзүштү бул массалык прописка. Эске салсак, быйылкы жылы бир катар ири шаарларда жергиликтүү кеңештерге жана күз айларында жогорку кеңешке шайлоолор өтөрү күтүлүүдө. Эл аралык парламенттик кызматташтык темасы менен программаны улантабыз. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Сауд Аравияга жана Бириккен Араб Эмирлигине расмий иш сапар менен барды. Араб жергесинде парламенттик деңгээлдеги жогорку даражадагы жолугушуулар болуп, ар тараптуу мамилени өркүндөтүү тууралуу сүйлөшүлдү. Иш сапар араб инвесторлорун, алар менен кошо туристтерди тартуу, соода сатыкты өнүктүрүү максатын көздөдү. Төрага баштаган кыргыз делегациясы Саудиянын парламент жетекчиси Абдулла бин Мухаммед бин Абдурахим Аль-Шейх менен жолугушууда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар негизинен туризм, инвестиция тартуу, соода алакасын өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшүп, тиешелүү мыйзамдык колдоону күчөтүү тууралуу баарлашты. Ар дайым тыгыз катнаштуу болуп Сауд Аравия өнүктүрүү фонду аркылуу Кыргызстандын инфраструктура, айыл чарба тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүүнү төрага өтүндү. Ал Кыргызстандан таза экологиялык азыктарды алууну сунуштады. Бул өтүнүчтөр кабыл алынып, маселелер боюнча королдун атайын тапшырмасы бар экени маалым болду. 35 жыл мурда Бул Саудиянын соода палатасынын жетекчилери, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен болгон жолугушуу. Төрага Дастанбек Жумабеков Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү өтө кең жана таза экологиялык айыл чарба, эт азыктарын экспорттоо жаатында долбоорлорду колдойбуз деп араб инвесторлорун чакырды. Ал эми Саудиянын бизнес өкүлдөрү дагы мамлекеттер аралык түз аба каттамынын ачылышына жана сооданы күчөтүүгө кызыктар. Саудиянын айлана чөйрөсү жана айыл чарба министри Абдурахман Аль-Фадли менен кыргыз делегациясынын жолугушуусунун негизги максаты буга чейинки келишимдерди ишке ашыруу болду. Учурда эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүнүн көлөмү болгону 4 миллион АКШ долларын гана түзөт. Андыктан кызматташтыкты кеңейтүү керек деди төрага өз сөзүндө. Андан соң депутаттар Аравиядагы Кыргызстандын элчилигинин жаңы имаратына барып, анын иши менен таанышты. Өзүбүздүн архитектор чийге Кыргызстандан Кыргыз парламент делегациясынын расмий иш сапары Бириккен Араб Эмираттарында уланды. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар Федералдык улуттук кеңешинин төрагасы Сакыр Гөбаш жана депутаттар менен жолугушту. өзүмдүн атыман мен кошо келген Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңешинин депутаттарынын атынан, делегациянын атынан терең урматтоо менен ыраазычылык билдирем. Анда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды арттыруу маселелери талкууланып, мындан аркы алакалар тууралуу сөз болду. Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен экономика, инвестициялык өнөктөштүктү өөрчүтүү, айыл чарба, туризм өңдүү, аркыл тармактар боюнча алакаларды кеңейтүүгө кызыктар экени айтылды. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган делегация Бириккен Араб Эмираттарындагы иш сапарынын алкагында Дуай Эмиратынын ханзада мураскери Шейх Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Ал Мактум менен жолугушту. Жолугушууда ар тараптуу алакаларды арттыруу, саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды.
Бүткүл дүйнөнү селт ettирген коронавируска каршы күрөшүү боюнча Кыргызстан кандай иш-аракеттерди жүргүзүүдө? Орунду алдын алып, чет жактан келген жарандар өз убагында текшерүүдөн өтүп жатабы? Мындай коркунучка кайдыгер карабаган эл өкүлдөрү дагы маселени көтөрүп, элге кеңири маалымат жеткирүүнү колго алган. Кененирээк кийинки материалда. Бардыгыбыз билгендей, бүгүнкү күндө коомчулукта ушул Кытайдын Ухань шаарынан пайда болгон коронавирус боюнча көптөгөн тынчсыздануу, көптөгөн суроолор болуп, бизден ушул чек арабызда кандай текшерип атышат деген аябай көп суроо болгондуктан ушул иш сапар уюштурулду. Бул иш сапардын мына алкагында биз баарыбыз көрдүк, тынчсызданууга негизи жок экендигин. Себеби биздин ушул чек арабызда, аэропортто тыкыр текшерилип бардыгы. Өзгөчө акыркы убакта маалымат кеткен, Кытайлар, ушул Кытай жарандары Москва, Дубай, Стамбул аркылуу келип атышат, текшерилген жок дегендей сөздөр көп болгондуктан биз өзүбүз көрдүк. Мына ушул биздин аэропортто жана чек араларыбызда бул маселе боюнча жакшы иш болуп аткандыгын. Азыркы күндө санитардык карантиндик пунктта турабыз, аэропорт манасында. Бул жерде экинчи, үчүнчү мамлекеттер аркылуу Кытайдан келген биздин жарандар бар, башка улуттун жарандары бар. Бул жерде обсерватор ачылган. Кыргызстан боюнча негизги 812 койка ачылды. Алардын 399-у биздеги ооруканалардын ичинде. Андан башка аэропортто 183 орунго, Ошто 30 орунго, Оштогу аэропортто ачылды. Ал эми Тору Картта, Эркиштамда жүздөн койкалар ачылды. Азыркы күндө обсервация өтүп атат. Кытайдан келген жарандарды ал жерде обсерваторда кармайбыз биз. Жаңы ушул коронавируска тесттерибиз бар. Ушул тесттерди алып, анализи отрицательный чыккандан кийин консультативдик эксперттик группа келет. Алардын чечими менен для дальнейшего наблюдения биз ошолордун пропискасы боюнча врачтардын көзөмөлүнө жөнөтүп атабыз. Азыркы күндө бизде оору катталган жок. Клиникасы менен да кайрылган бир дагы учур болгон жок. Ар бир пунктта, өткөрмөчү пункттарда окуудан өткөн, даяр дасыккан адистер иштеп атат. Бүгүнкү күндө Дубай рейсинен 10 Кытай жараны келди. Алардын бардыгын биз азыр өзүбүздүн сурамжылама кагаз толтуруп туруп, аэропорт мосунда жайгашкан обсерваторго уже узатып жөнөттүк. Биздин кыргыздын жарандарын биз Кытайдан келген кыргыздын жарандарын шаарга карай обсервацияга жөнөтүп атабыз. Буга чейин кызуу талаш тартышты жаратып келген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы тармактык комитеттен өттү. Белгилей кетсек, чет мамлекеттерден каржыланган коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар ири суммадагы гранттарды алары белгилүү. Сунушталган мыйзам долбоору келген каражат кайсыл тармакка кантип жумшалганын коомчулукка так көрсөтүүнү талап кылат. Бул албетте тараптардын каршы пикирин пайда кылууда. Дүйнөлүк тажрыйбада Европа жана КМШ өлкөлөрүндө коммерциялык эмес уюмдар кайрымдуулук фонддор гранттык каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө маалымат беришет. Андыктан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда Кыргызстандагы сырт жактан каржыланган уюмдар жылына каражатты алуусунун максаты жумшоосу тууралуу отчет берсин деген талап коюлууда. Коммерциялык эмес уюмдардын көпчүлүгү коммерциялык ишмердүүлүктү жүргүзбөгөндүгүнө карабастан отчеттуулукту туруктуу негизде берип туруш керек. Отчеттуулук керектөөчүлүк менен эмне себептен байланышта болуш керектиги түшүнүктүү жана айкын болууга тийиш. Коомдук талкууда ачакей пикирлер жаралды. Дээрлик көпчүлүк коммерциялык эмес уюмдар саламаттык сактоо, спорт, билим берүү, социалдык экономикалык абалды жакшыртуу, жарандардын укугун коргоо боюнча натыйжалуу иш алып барышууда. Ачыктан айкын, адан эч ким чалаган жок. Биздин сайттарга кирип көрүп алыңыздар ал акчаларды. Ал акчаларды биз элге жумшап атабыз. Отчетности все описаны. Эч ким аны бекитип алып чалаган жери жок.
Коом үчүн пайдалуу аракеттерди жасаган фонддор да карбын. Бирок арасында адам укугун коргоону шылтоо болуп, кыргыздын каада салты, нарк насилине каршы иштерди жасап, үгүттөгөндөр дагы чекеден чыгууда. Андыктан тезинен мыйзам аркылуу чара көрүү керектигин белгилегендер да болду. Аныктап тактаганга эч кимдин укугу жок. Динара Шыракунова кызыбыздын 2007 жылдан 2018 жылга чейин 341 миллион 219 миң сом акча келип атат. Кылым шамы деген Азиза Абдырасулованын немесине уюмуна 2010 жылдан 17 жылга чейин 345 миң доллар, 311 миң евро, 44 миң доллар, 2017 жыл 2 миллион 90 миң сом берилип атат. Рита Карасартовандагы Институт общественного анализа деген уюму бар болчу. 7 миллион 81 миң сом 2007-2010 жылга чейин алып атат. Бул таң калыштууда. Өткөн жылы 5 кодекс күчүнө кирди. Аларды жүзөгө ашырууга чет жактан 13 миллион евро келгенин чакырылган коноктордун бири тастыктады. Анын растоосунда алар учурда бири-бирине каршы келүүдө. Мындай жыйынтык бейөкмөт уюмдардын ишинин натыйжасы. Биринчиден ушул акыркы мезгилдеги окуяларды алалы, жанагы музейдеги алабызбы, же болбосо 8 марттагы гей парадты алабызбы, артында ошо сырттан каржыланган күчтөр турду. Билим берүү социалдык тармактарда пайдап келеби деп карасаң, кээ жерде аерге да вирустар киргизилген. Мисалы, билим берүү тармагына сексти үйрөтүү боюнча, сабаттуулукту жоюу боюнча деп туруп, анан ошо жерге бүтүндөй порного чейин киргизип, биздин идеологияны иритип аткан, бул дагы эле ушулар. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 33 миңден ашуун коммерциялык эмес уюмдар катталган. Алардын 26 миңи коомдук фонддор, бирикмелер жана мекемелер. Биздин эң биринчи максатыбыз бул ачык, айкындык. Элдин мүнөзүн сурап көрдүңөр беле? Ой пикирин сурап көрдүңөр беле? Меньшинство за большинство отвечает деген качан болду эле? Это точно дискриминация. Это уже, мындай айтканда, чыккынчылык. СОВП, АВП дегенди вообще жоюш керек. Коомдук талкуудан кийин бул мыйзам долбоору комитет жыйынында да каралып, концепциясы колдоого ээ болду. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети ички жана сырткы карыздарды көзөмөлгө алуучу карыздарды башкаруу жана финансылык анализ деп аталган программаны киргизүү маселесин карады. Бул программа өлкөнүн экономикасын жана өнүгүү стратегиясын бекитүүдө, каржылык отчетторго жана аналитикалык маалыматтарга ыкчам ээ болуу үчүн аба суудай керек дешет адистер. Тармактык комитеттен кабарчыбыз баяндайт. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргыз өкмөтү менен буунун соода жана өнүктүрүү конференциясы ортосундагы финансы министрлигине ДМФАС программасын киргизүү боюнча макулдашуу долбоору каралды. Долбоордун максаты гранттарды, кредиттерди көзөмөлдөөгө, тышкы жана ички карызды башкаруу, мамлекеттик башкаруу стратегиясын даярдоого, аналитикалык отчетторду ыкчам берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эл аралык стандартка жооп бериш үчүн кандай программа иштеп чыгышыбыз керекпиз? Бул система мамлекеттик тышкы карызды башкаруу, мамлекеттик ички карызды башкаруу, алып аткан грант, кредиттерди, кайра берилип аткан рекредитованияны, ошондой эле мамлекеттик башкаруу стратегиясын даярдоого бүт аналитикалык отчетторду жана маалыматтарды бергенге мүмкүнчүлүк берет. Ал эми бүгүнкү күндөгү ситуацияны айтып кетсем, 90-жылдардын аягында ошол эле Швейцария мамлекети тарабынан бизге техникалык жардам көрсөтүлгөн. Бирок болсо бул база толук бүгүнкү күндөгү шарттарга эме бере албайт да, эч маалымат, анализ бере албайт. Бул макулдашууга чейин өлкө президентинин өткөн жылдын 10-июлундагы Швейцарияга жасаган расмий иш сапарында Кыргыз өкмөтү менен Швейцариянын федералдык кеңеши тарабынан меморандумга кол коюлган. Гранттык макулдашуу туурабы? Аны ошо кандай максатта колдонулат, ошол милдети ишке ашырууда аягы эмне менен бүтөт. Эсепке алуу жана эсеп берүүчүлүк боюнча техникалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртууга, ошондой эле бирдиктүү автоматташтырылган базаны киргизүүгө шарт түзүлүп атат. Айтылып аткан суммага программа алып келип коюлуп, толугу менен биздин кызматкерлерди окутат. Буга чейин 90-жылдардын аягында Швейцария мамлекети тарабынан берилген техникалар менен иш жүргүзүлүп келген. Бирок бул техникалар учурдун талабына жооп бербегендиктен аталган программаны алып келүү зарыл. Тармактык комитет макулдашуу долбоорун экинчи окууда жактырды.
Кооптуу жүк ташуу эрежелерин бузган айдоочуларга 17 000 сом, эгер юридикалык жак болсо 55 000 сом айыппул салуу демилгеленди. Коопсуз шаар программасын кеңейтүү аркылуу мыйзамдын аткарылышы көзөмөлдөнмөкчү. Учурда салмак габариттик көзөмөл кызматы да бар, бирок жолдор мурдагыдай эле талкаланып, ашык жүк менен жүргөн унаалар токтотулган жери жок дешет депутаттар. Ошол эле маалда сырттан алынган карыздын дээрлик 2 миллиард доллары жол салуу жана оңдоого кетүүдө. Демилгечилердин бири депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоордун башкы максаты айып пулдун өлчөмүн көтөрүү менен кошумча каражат табуу эмес, жолдо жүк ташуу тартибине көзөмөлдү күчөтүү аркылуу автожолдорду сактап калуу экенин билдирди. Маселе жанагы штрафты көбөйтүү эмес, маселе элден акча алуу эмес. Маселе биз эгерде штрафтын көлөмүн чоңойтуп койсок, бир жолу бузду ошол немени мыйзамды же буз электе азыр укту көрдү жүктөлүп атканда ойлонот да, мен эгер азыр барып алсам таразага, мага азыр автоматтык түрдө ал жерде баягындай акча берип мен чече албайм, ал жерде автоматтык түрдө мага үйүмө жанагындай письмо келип калат, кой дейт дагы, ал дагы жүктөп аткан жеринен ашыкча жүктөбөйт да. Эл өкүлүнүн ырастоосунда өлкө аймагында 27 маанилүү жол бар, алардын өткөрмө пункттарынын 8 гана автоматташтырылган. Ар бири дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып 400 000 евро кеткен. Калган 18 жолго таразаларды орнотуп, жүк ташуу агымына көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Башкаларды биз дагы автоматизация кылыш керекпиз. Депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоору менен мындай айтып атат да, ушундай автоматизированный системаны коюп, безопасный город, коопсуздук шаар катары инвесторду бияка алып келип, ал инвестор ушуну коюп, анты айып пулдардан биз ушуну төлөсөк, акчаны төлөсөк ушундай кылайлы деп атат да. Менимче андай биз кылсак туура эле болот. Коопсуз шаар долбооруна кошуп автоматташтыруу демилгесин эл өкүлдөрү колдоого алууда. Ошондо жүк тартуу жайларында орун алган коррупциялык схемаларга бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп калар дейт алар. Буну өкмөт алып чыгыш керек болчу. Биз болсо мына санариптик экономикага өттү деп президент Сооронбай Шарипович кайсы чогулушта болбош үчүн ошону ылдамдаткыла деп ведомстволорго, министерстволорго айтып атпайбы, канчаңар өттүңөр деп. Түндүк давно бүткөн. Түндүк бүткөндөн кийин ошол жакка бүтүн алып келип ведомстволор кошуш керек да. Мына Сосновкада өткөн таразада тиги акча берип өтүп кетип атат деп атпайбы. Акча берип өтпөш керек да, адамдык фактор жок болуш керек. Ал жерде мына терминалга, телефонго төлөгөндөй эле төлөп өтүп кете бериш керек. Мыйзам долбоорунда айып пулдун көлөмү жеке адамдар үчүн 17 000, юридикалык жактар үчүн 55 000 сомду түзөт. Перегруз болгондо жерден токтотуп, жарым сааттан кийин пробка пайда болот. Аны чече албайсыңар. Министриң өзү айтат. Ачкыла, ызычуу болуп баштады деп. Жөн эле макул боло бербей, урматтуу өкмөттөр. Разговор жок, мыйзам жакшы. Шартын караш керек да. Депутат Улукбек Ормонов мындай маанилүү мыйзам долбоорун өкмөт сунушташы керектигин баса айтып, транспорт жана жол министрлиги иштебей калганын сынга алды. Мына канча машина кайра жүктөлдү? 6263 дейт, ушу мыйзам бузду дейт. Ошонун баардыгы кайра жүктөдүбү? Же эмне? Ошол транспорт министрлигинин шалакылыгы бул. Белгилей кетсек, жол салууга алынган насыялар Кыргызстандын тышкы карыздардын 2 миллиард 600 миллион долларын түзөт. Ошентип автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргызстан менен Корея жаңы аба каттамдарын ачуу, учуу алкагын кеңейтүү максатында мыйзам долбоорго редакциялык мүнөздү өзгөртүү кийрүүнү тармактык комитет карап жактырды. Маалым болгондой, келечекте Бишкек-Сеул каттамы боюнча жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйүп калса, түз рейс ачылышы ыктымал. Аба транспорту боюнча маселе козголуп калган соң, депутаттар жергиликтүү аба майдандардын абалына көңүл бурду. Эл өкүлү Сайдалимжан Жураев Кызылкыя аэропорту боюнча комитеттин чечими аткарылбай жатканына наразы болду. Эске сала кетсек, эл өкүлдөрү былтыр аэродромду жеринде көрүп, анын тегерек четинде пайда болгон объекттерди алдыруу, реконструкцияга акча табылган күнгө чейин аба майданынын жерин консервациялоо тапшырмасын берген эле. Азыр болсо өкмөттүн аппаратынын башчысынын орун басарынан тескери жооп келүүдө, деди эл өкүлү. И вот мне вы даете ответ. Вот почему вы не можете восстановить этот аэропорт? Там естественных препятствий для взлета, посадки самолета будут мешать вот эти искусственные сооружения. Мэр города Кызылкия там же сказал, когда вы этот вопрос поставили на месте, что они готовы убрать эти
все препятствия, которые мешают для взлета и посадки самолета. Вы опять же вот этот шаблон пишете и отправляете, что мы не можем из-за того, что мы не можем удлинить полосы, из-за того, что там препятствия искусственные. Ну вы эти же вопросы мы сняли. Почему вы опять это то же самое пишете? Вы, наверное, эту информацию и до премьер-министра, и вплоть до президента доводите, и они, наверное, у них неправильная информация получают они. Парламентчи белгилегендей Кызыл Кыя аэродрому ишке кирип калса, Кадамжай Баткен Ноокат районунун элине кызмат кылмак. Азыркы кезде жарандар 100 чакырым алыстыктагы Ош аэропортуна келип учууга аргасыз. Мындан улам эл өкүлү министрге жана жарандык авиациянын жетекчисине кайрылып, аймактагы аэропорттун абалы менен таанышып келүүгө чакырды. Менин айтайын дегеним, эң чоң көйгөй ошо сиздердин ошол жерде болбогонуңуздарда да, ошол жактын элинин кыйналып жашап атканын биз шаарда туруп алып, Бишкек шаарында туруп алып, кабинеттен ойлонобуз да. Ошол жактарга барып, ошол элдин кыйналып жашап атканын көрсөңүздөр, может башкача мамиле кылат болушуңуздар. Мына ачылат деген Кербен аэропортунун реконструкциясы бүтсө дагы ишке кирбей турат. Эл өкүлдөрү себебин тактады. Авиакомпаниялар чакан учак сатып алса, май айында учурулат деп өкмөт өкүлү убада берди. 5 жылдан бери ушу частный авиацияга инвесторлор кирилек болчу. Азыр мына Air Manas'ка жаңы инвестор кирди, соучредитель болуп. Алар эки Q400 деген самолетторду буйруса ушу май-июнга чейин алып келебиз деп атышат. Транспорт жана жолдор министрлигинин орун басарлары ири суммадагы пара менен кармалышы өнөкөткө айланган. Бул маселе боюнча дагы министрдин көз карашына эл өкүлдөрү кызыгышты. Жамшитбек Калилович замы взятка менен түшкөндө жумуштан кетти эле. Моралдык укугум жок деп. Биз огушубузга караганда интернеттен сиздин да бир замыңыз взятка менен түштү деген сөз жүрүп атат. Моралдык күнү немеңиз сезесизби өзүңүз ответственностьты? Сезем. Моралдык ответственности сезем. Мен премьер-министр менин позициямды билет, мен сразу премьер-министрге барып айткам. Премьер-министр чечет да. Жан жаныбарларга карата адамгерчилик, жапайы жана бакма жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылууну бөгөттөгөн мыйзам долбоору парламентке сунушталды. Долбоор жаныбарларды коргоого жана гумандуулукка үндөйт. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоорун талкуулап, комитет мүчөлөрү өз сунуштарын айтышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Мыйзам долбоору дүйнөлүк стандарттарга шайкеш келген беренелер менен толукталган. Анын негизги максаты жаныбарларга жасалган ырайымсыз мамилени алдын алуу жана ар кандай оорулардан сактоого шарт түзүү болууда. Мыйзам долбоорунун негизги принциптери болуп, жаныбарларды ырайымсыз мамиле кылуудан гумандуулук жана адептүүлүк принциптерине карама каршы келген ырайымсыз өлтүрүүгө тыюу салуу болуп саналат. Мыйзам долбоорунда көзөмөлдү күчөтүү талаптары жазылган. Ошого байланыштуу ар кандай салттуу иштерге да бөгөт коюлуп калышы мүмкүндүгүн эл өкүлү баса белгиледи. Мындай мыйзамдар коомчулукка зыян алып келбегендей болушу керек. Силеркидей улак чабып жүрөбү, улак чаба турган болсун. Азыркы тартип менен Тайгазан менен Кыргыздын өзгөчөлүгү бар. Көкбөрөдөчү, ошол кала турган болсун. Эртеңден кийин ал жерге барып, мына жылкы ачык айтайык да, бутун сындырат эткен, өлөт экен десе, анда эл аралык нормалар боюнча дагы бүтүм чыгарып коюшу мүмкүн. Биздин ички мыйзамдар каршы келбеш керек. Улуттук каада салтка деген бөлүм бар да, ошол жерге биз жазып атабыз. Бардык жерде ветеринардык адистин катышуусу менен заключение берилет деп, наоборот биз ошого жол ачып атабыз да. Демилгеленген мыйзам ишке кирсе, жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылган айрым жарандарга да тарбия иретинде таасир этмек. Болбосо жаныбарларды чеги жок кыйнаган учурлар көп эле кездешкен. Бир күндүн ичинде эле бир кандайдыр бир этаптарды сактабастан ошол Орто Токой суусу агылып кетип, ошол жерде деген тонналаган балыктар кандай деп айтсам эми жокко чыгарылды деп айтсам болот да. Алардын биринчиден санитардык жагы, экинчиден ошол ветеринарный баягы санэпидстанция дегендей кандай оорулар бар, анын жытын ким тазалады, кандай болду, эч ким ошого жооп берген жок да. Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк жаныбарларды коргоо уюмуна 1992 жылы мүчө катары катталган. Ошондон бери уюмдун алкагында иш жүргүзүп келет. Биз күнүгө азыр информация келип турат. Биз мүчө катарычы, кай жерде кандай оору чыкты, кандай карантин коюлду, кандай шартталып атат, качан алынды, биз ошону карап турабыз, күнүгө карап турабыз. Андан сырткары биз 6 айда бир
отчет беребиз жалпы ситуация боюнча. Жыйын соңунда тармактык комитет аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Аркыл маселелер сааты адатта бир катар көйгөйлөрдүн бетин ачат. Бул жолу улуу ата мекендик согуштун катышуучуларын камкордукка алуу, эркин экономикалык аймактардын иштөөсү купулга толбой жаткандыгы, логистикалык борборлор боюнча өкмөттүн позициясынын түшүнүксүз болуп жатканына жана башка бир катар көйгөйлөр айтылды. Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгын белгилөөгө карата чоң даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми мына ошол жеңишти камсыз кылган ардагерлерге кандай камкордуктар көрүлүшү мүмкүн? 220 эле ардагер калды бизде. Биз ошолорго ушул жылда 70 000 сомдон бербейлиби? Мен санап көрдүм, 15 400 000 сом. Аз эле калды, ким билет, 80 жылдыкка канча калат? Лейлектеги эркин экономикалык аймакты иштетели деген жан жок. Инвестиция тартуунун ордуна сиздер сотко берип, ал мындайча айтканда эркин экономикалык зонага инвесторлордун ишенбөөчүлүгүн алып келдиңиздер да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, алар акчаны төлөйбүз деп атат. Төлөгөндөн кийин жылдырып берип тургула да аны. Буга чейин же электр энергияны жеткизе албасак, же башка шарттарды түзө албасак, ошон үчүн бул маселени тез чечип бериңиздерди биз сиздерден суранабыз жана талап кылабыз. Өзгөндөгү жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен айылдардын тургундарынын бир тобуна жер берилип, дагы бир тобу унутта калган. Аптыкар айылындагы элди дагы көчүргөнбүз. Ал жерге дагы өзгөчө кызалдар министрлиги тарабынан жашаганга болбойт, кооптуу деп. Ошол жерден 23 үй бүлө көчүрүлүп чыгарылып, бүгүнкү күндө 9 үй бүлө калган. Мына 17-жылдан бери, бир 3 жылдан бери ошолорго жылда жер беребиз, көчүрөбүз деп айтылат, бирок бүгүнкү чейин көчүрүлбөй келатат. Биз жолугушууга барган сайын жана ошондой эле кат аркылуу дагы кайрылып атышат, коркуп атышат, бизди көчүргүлө деп. Нарын районунун Достук айылындагы орто мектеп курулганы капиталдык ремонт дегенди көргөн эмес. 1969 жылы ошо окуучуларга эшигин кенен ачкан экен. Бирок 51 жылдан бери таптакыр капиталдык ремонттон өткөн эмес. Ичи сырты, шыптары, баягы оңдоп түздөгү полдору дегендей айнектери абдан мукташ болуп турат. Ушул жагын карап көрсөңүздөр быйылкы жылдын бюджетине. Өкмөт логистикалык борборлор боюнча өз позициясын өзгөртпөсө болбойт. Умтөргө 16 000 гектар жер берилди. Мухаммед Калый Дүйшекеевич өзү кол коюп, логистический центр мынакей ат башыдагы аны кийирип 43 миллионду азыр кайра возврат кылгыла деп атат. 70 гектар жерди трансформация кылып, логистический центр болот, промышленностьту көтөрөбүз деп ал жерди баштап койдуңар. Жер берүү менен акча чогултуп бюджетти толтура албайсыңар. Бишкектеги эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү кароосуз калганына канча жылдын жүзү болду. Ошол жерде бүгүнкү күндө Кореянын бизнесмени Москвада олтуруп алып, кел сот процесстерге катышпастан бүгүнкү күнгө чейин биздин ВДНХ токтоп турат да, бар жок акыбалдын ичине кирсеңиз, эми аябай баарын талкалап бүтүшкөн да. Жогорку кеңештин депутаттары Кызыл Кыя шаардык кеңешинин депутаттары менен жолугушту. Депутат Төрөбай Зулпукаров жогорку кеңеш менен жергиликтүү кеңештин аткара турган иштери, максаты бир экенин айтып, депутаттарды тыгыз иштешүүгө чакырды. Тажрыйба алмашуу иш-чарасында жергиликтүү кеңештин депутаттары Кызыл Кыя шаарынын инфраструктуралык маселелери тууралуу сөз кылып, аймактагы жолдорду оңдоп түзөө, курулуп жаткан жолдордун сапатсыздыгы, таза суунун жетишпегендиги, шаардагы аэропортту иштетүү, ооруканалардагы медициналык аппараттардын жетишсиздиги сыяктуу орчундуу көйгөйлөргө токтолушту. Мыйзамдарды чыгарууда, кээ бир мыйзамдардын башка мыйзамдарга дал келбегендиги, мына ушундай көп жеринде жаралган маселелер бар. Мына ошолорду депутаттар менен бетме-бет отуруп, ошолорду сүйлөшүп, ошолорду чечүүгө. Жолугушуу соңунда жогорку кеңештин депутаттары айтылган маселелерди эске алууну, аларды тийиштүү комитетке алып чыгып чечип берүүнү убада кылышты.
Нарындын Төш булак айылындагы окуучулар мындан ары мектепке атайын унаа менен барышат. Буга чейин дээрлик 7 чакырым жерди жөө басып окуган окуучуларга эл өкүлү Алмазбек Акматовдун жардамы менен кичи автобус белекке берилди. Депутат жакшы самалык менен катар эле алыскы айылда жашаган тургундардын жашоо турмушунан кабар алып, жергиликтүүлөр менен жолугушуу өткөрдү. Кыштын ызгаар күндөрү 7 чакырымды жөө басып билим алган окуучулардын ой тилеги көйгөй катары айтылып келген. Бул маселени жеринде көргөн эл өкүлү Алмазбек Акматов өзү демилгелеп, кайрымдуу жарандардын жардам аркасында Төш булак айылынын мектеп окуучуларына кичи автобусту колдонууга тапшырды. Жакшы бир шопурга берсиңер, ушу балдарды мындай бир кырсыгы жок, ответственно бир ташып турса, анан өзүңөр калганын чечесиңер абеке. Колдонса берсеңер ушу. Çok rahmet. Eldin atlar çok rahmet. Ak yol olsun canım. Böböктөр биздин ушу балдар бул Кыргызстандын келечеги. Айылдан ушул окумуштуулар чыгат. Кыргыздын келечеги чыгат. Министрлер чыгат, президент чыгат. Бүт бар ушу биздин айылдан чыгат. Ушу балдар ушу жакшы билим алса экен. Жылы жумшак ушундай машина менен келип окушса экен, жакшы билим алса экен деп ушунун баарын ошо ойлонуп ошо бүгүн келип ошо каражат таап ошо бусикти микроавтобусту келип тапшырып кеттим. Окуучулар үчүн берилген бул белек жогоруда аталган айыл тургундары үчүн жагымдуу самалыктардын бири болууда. Дегенибиз Төш булак айылынын тургундары үчүн буга чейин балдарды мектепке жиберүү көңүл өйткөн көйгөйлөрдүн бири болуп келсе, эми ал маселе артта калды. Биздин айылдан бир 20 бала, ылдыйкы айылдан бир 20 бала окуйт да. Анан ошолордун мына бүгүнкү балдар жылы деп атканда чоң бир белек болду да. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ал эми жаңы берилген автоунаа Чет Нура айыл өкмөтүнүн карамагына алынып, ага кеткен чыгымдар айыл өкмөт тарабынан каржыланат. Ошондой эле айдоочунун эмгек акысы жана штаттык орду билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чечилери күтүлүүдө. Машиненин май маселесин биз эл менен сүйлөшүп, өзүбүз бюджеттен карайбызбы же дагы элден менен акылдашып туруп чечебиз. Ал эми шофёрдун эмгек акысын болсо Нарын райондук билим берүү тармагы чечип бермей болду. Негизинен жогоруда аталган айыл жаңы айылдардын катарын толуктагандыктан анда 30 түтүн эл жашайт. Айылда калк чакан болгондуктан азырынча 10 жылдык мектепти куруу планда жок. Андыктан автоунаанын берилиши абалды аз да болсо жеңилдетип, айрыкча кышкы суукта кыйналган окуучулар үчүн жагымдуу белек болду. Өзгөн районунун Бостон айылындагы Жусупбеков атындагы мектептин курулушу аяктап, айылдыктардын көптөн күткөн ой тилеги орундалып отурат. Мектептин ачылышына өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, жогорку кеңештин депутаттары Аида Касмалиева жана Улукбек Ормонов катышып, Бостон айылынын тургундарынын кубанычтарын тең бөлүштү. Жалпы наркы 88 миллион сомду түзгөн мектептин курулушу 2014-жылы башталган. Каражаттын улам кечигип бөлүнүп турганына байланыштуу анын курулушу 6 жылга созулган. Элибиздин кубанычын тең бөлүшүп, биз бүгүнкү күндүн талабына жооп берген мектептин курулуш болгондугун белгилеп кеткибиз кетет. Кийинки күнү жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Өзгөн районундагы Ооган согушунун ардагерлери менен жолугушту. Ооганчылар мындан туп-туура 31 жыл мурун 15 февралда согуштан чыгып келишкен. Ош шаарында айымдар арасында волейбол боюнча кайрымдуулук мелдеши уюштурулду. Ал аккан илдетинен жабыркап, каражатка муктаж болгон 12 жаштагы Айжамал Темирбековага көмөктөшүү үчүн багытталган. Иш-чаранын жыйынтыгында кыз үчүн 700 000 сом топтоп беришти. Өмүр үчүн күрөш аттуу кайрымдуулук мелдеш Ош шаарында өттү. Кайрымдуулук турнирге 30га жакын команда катышып, коомчулук колунан келишинче салым кошту. Мындай иш-чара 12 жаштагы Айжамалды сакайтып калуу максатында уюштурулган. Учурда ал Индияда дарыланууда. Өспүрүмгө операция жасоого $70 000 керектелүүдө. Быйыл мына балдарды коргоо жылы деп атабыз. Мамлекеттик деңгээлде биз балдарга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ар бир баланын тагдыры, ошол ар бир баланын эгер оорукчан болсо, анын оорусу, эгерде ал жетим болсо, анын абалы бизди кызыктырат жана ошол мамлекет кам көрүшү керек. Айжамал Кудай буйруса, ушул соопчулук иштен кийин, бүгүнкү иш-чарадан кийин ал өмүрү узун болот деп биз ишенебиз. Жана ошондой кыздарга, ошондой балдарга ушул оюн аркылуу, мелдеш аркылуу биз жардам беребиз деп мен ошол үмүт этем.
Кайрымдуулук Мелдеш алгач Бишкек шаарында болуп, анда 400 000 сомдон ашык акча топтолгон. Ош чергесинде 700 000 сомдон ашык каражат жыйналды. Биз элбиз, биз журтпуз, биз бардыгыбыз бирдей адамбыз. Биз эч качан бирибизге кайдыгер карабашыбыз керек. Белгилей кетсек, Мелдеш Борбордук Азиянын аялдар лигасы коомдук фонду тарабынан 15 февраль рак илдетине чалдыккан балдарды коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата өткөрүлдү. Мына ушундай кабарлар менен көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Ушул жана башка видеолор, аудиолор жана макалалар биздин расмий кеңеш KG сайтыбызда. Сайт аркылуу өлкөбүздүн мыйзамдык базаларынын өзгөрүшү, жаңы кабыл алынган мыйзамдар, демилгеленип жаткан идеялар менен таанышыңыздар. Саламатта калыңыздар.